саламатсыздарбы? Менин атым Алина болот, Ишенбай кызы Алина. Мен бүгүнкү келип, ушул жерге келип пресс-конференция берип отурганымдын себеби мына ушул бала аты Нурелес, Пазылов Нурелес. Бул киши бул баланын мамасы болот, Нургүл эже. Эми бул бала 3 жашта. Азыркы убакта ушул баланын ден соолугу өтө начар болуп турат. Мунун диагнозу врачтары койгон экен, парциально красноклеточная аплазия деп коет экен. Болезнь Даймонда Блэкфана. Эми муну кара сөз менен бизди кыргызча түшүнгөндө, менин түшүнүшүм боюнча, бул анемиянын эң начар, эң жаман түрү экен да. Анткени азыр ай сайын буга кан куюп турушат, улам жаңыртып. Ушуга чейин балким бекер эле болчу экен, анан эми мурункусун до этого бир ай мурун куйганды канын ошондо акча төлөшүптүр. Канчага төлөдүңөр айтып коесузбу? 2000 экен да. Мындан кийин эми бул балага төлөп акча кан куюп туруш керек экен. Бирок анын кечке куя бергени бул балага зыян экен. Муну деген азыр чет мамлекетте болобу, каякта болот, ушул каякта операция кыла турган жерди табып, аныктап, канча акча каражат кетет деп эртерээк тездетпесек, бул баланын ак канга айланып кетиши мүмкүн экен. Вот ошон үчүн мен сиздерге кайрылганым, колдон келишинче жардам береличи, баардыгыбыз кайрымдуу бололу. Андан сырткары азыркы убакта бул бала менен ата энеси охранниктин комнатасында жашашат. Ошо бизге орношту эле жакын арада 3 ай болуп калды буюрса, ал киши орношкон. Жашаган жери жок азырынча. Бул кишилер өзгөндөн келишкен. Аякта Нурелестен сырткары дагы 3 баласы калды. Ата энесинин колунда калыптыр. Анан мамасы болсо азыр иштегенге такыр мүмкүнчүлүгү жок, анткени үчүн бул бала любой момент приступ кармап калышы мүмкүн. Бул балага чоң жакшы уход керек да. Ошо тамагын убагында берип, мына уже 15 күн мурун кичине өңү башкача болчу, азыр уже кубарып баштаптыр. Анан жардам берсек жакшы болот эле деп мен ойлойм. Саламатсыздарбы? Калай калктар? Ушул мен өзүм тааныштырып кетсем, Кыргызбаева Нургүл, Ош областынын Өзгөн районунун Красный Маяк айылында жашайбыз. Ушу Пазылов Нурелес уулум ооруганын себебинен ушул Бишкекте дарыланабыз. Ай сайын бизге кан куюлуп турат. Ошол себептен тез кан куюла берсе дагы болбойт экен. Ак канга айланып кетет экен. Ошон үчүн ушу кайрымдуу элдерден жардам сурайм. Ушу балама жардам берсеңиздер. Ушу операция кылыш керек экен. Өзгөндөн келгенибизге 3 ай болду. Жашаган жерибиз ушу күйөөм бир жерде охранада иштейт. Ошол жерде жашайбыз. Ошо жашай турган жерибиз деле жок. Ушинтип ушу баланы чет мамлекетте операция кылыш керек экен. Диагнозу ушу эми анемияда бир клеткалары иштебейт экен. Ошону операция кылдырыш керек да. Ошого жардам сурайбыз.